биздин атыбызга дагы көп кабаттуу үйлөрдөн элдер кайрылды. Ал жерде көп кабаттуу үйлөрдө жашап аткан жашоочулар аябай тырсызданып атат. Эми мына эгерде туура эмес берип калган болсо, мыйзам чегинде каралып, анан мунапыс жарыялаганда президент көп жерлерде мына 142 миң объекти мунапыска былтыр киргизиле. Мына аграрный комитет биз карадык эле. Ошо мунапыска болсо деле кирип, анан башка бир жерди көрсөтүп берсе, мен ойлойм ошо Ататүрк паркында жашап аткан элдер деле каршы болбосо керек, бир жаңы парк деле түзүп койсок болот. Эми кээ бирөө Россияда жылдап чогулткан акчаларын алган үйлөр экен. Карапайым элдер, анан алар азыр каяка барабыз деп тынчсызданып атат. Ошол былтыр апрель айында чыккан мэрдин чечими боюнча бүгүнкү күнгө чейин элдер тынчсызданып атат да. Эми алардын кээ бирөөнүн ден соолугу давлениясы көтөрүлүп башка болуп атат дейт. Эми адам тагдыры менен ойногон болбойт. Мен ойлойм, бул маселе чечилсе болот.